кыздар, азыркы сабакта мен сиздерге схема окуганды, описание окуган кандай болот дагы бир жолу түшүндүрүп айтып берейин. Мисалы, азыр мен бул мастер-классты ачтым. Мастер-класс по вязанию крючком. Карандашница. Автор Мария Устюшкина. Автору сөзсүз белгилейбиз. Эгерде сиз бесплатный описание боюнча токуп жаткан болсоңуз, бесплатный мастер-класс колдонуп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө описаниянын, жумуштун авторун белгилегенди унутпайбыз. Бул деген мастерге болгон сый, уваженияны билдирет. Демек, кийинки баракчасын айтканыбызда, мынакей: сложность данного описания легкая. Основные навыки знания вязания крючком деп турат. Бул жерде атайын условный обозначениялар турат. Воздушная петля, столбики без накида, прибавка, убавка. Буларды биз сиздер менен өттүк. Эмнелер керек экендиги дагы жазылган. Мына, эми начинаем вязать пряжей темно-синего цвета. Биз көргөндөй эле бул карандашница көк түс менен башталат экен. Демек, мына катарлары дагы белгиленип турат. Кыйын эмес, оңой. Мына биринчи катарда кантип баштайбыз? 6 жөнөкөй мамычаны амигурumi шекектесине салып, 6 мамыча токуп алабыз. Андан кийин экинчи катарда биз уже ошол 6 катардын ар бирине 2 жолудан салганыбызда прибавка кылып чыгабыз да, бизде 12 мамыча пайда болот жалпысынан. Ар биринин ичине бир кошумча мамычадан токуп чыгабыз. Ошондо бизде 12 болот. Эми 3-үнчү катарга өткөндө бир жөнөкөй мамыча, бир кошумча. 6 жолу кайталайбыз ушул комбинацияны. Жалпысынан бул катарда бизде 18 мамыча пайда болот. Адашып кетсек санайбыз сөзсүз түрдө. Андан кийин 4-үнчү катарда бир жөнөкөй мамыча, бир кошумча. Анан ортодо 2 жөнөкөй мамыча менен кошумчаны 5 жолу кайталайбыз. Бул жерде бизде жалпысынан 15 мамыча болот ортодо. Анан эң акырында бир мамыча жөнөкөй турат. Ал 16 болдубу? Ой, наоборот, 2 жөнөкөй мамыча менен кошумча бул 4 болот да. Аны 5 жолу кайталаганыбызда 20 болот. Эми эң акыркы бир жөнөкөй мамычаны кошконубуз 21, анан биринчидеги жөнөкөй мамыча 22, анан кошумча менен 24 болот. Бул кайсы способ менен колдонулуп жатат? Бул жерде жалаң гана ар бир мамычаны көбөйтүп кеткен жок. Көрдүңүзбү? Бул жерде эгерде биз жалаң, мисалы, бир жөнөкөй мамыча кошумча, 2 жөнөкөй мамыча кошумча, 3 жөнөкөй мамыча кошумча кыла берсек, биз деген жанагы тегерек башты токуганда, ушундай тегерек нерселерди токуганда ошол нерсени колдонобуз. Бул жерде эмне кылган? Кошумчаларды смещение кылып жылдырган да. Бир аз жалаң бир жерден кошумча кылбастан бир аз жылдырып алган. Ошондуктан бул токуу жолу бир аз гана жылдырып алуу менен айырмаланат. Эми 5-чи катарда караңыз. 3 жөнөкөй, анан бир кошумча болуп жатат, Ошо 3 жөнөкөй мамыча менен бир кошумчаны 6 жолу кайталаганыбызда бизде жалпысынан 30 мамыча пайда болот. Ошондо караңыз, мынакей. Азыр биз 6-чы рядка келдик. 6-чы катарда 2 жөнөкөй мамыча, бир кошумча, прибавка. 4 жөнөкөй мамыча, бир кошумча, 5 жолу кайталагайбыз. Андан кийин дагы 2 жөнөкөй мамыча калыш керек. Жалпысынан 36 мамыча болот. Бизде кашанын ичинде турган цифралар, булар жалпы мамычалардын саны. Ал эми 6 жолу кайтала, 3 жолу, 5 жолу кайтала дегендер бул кашанын ичиндеги комбинацияны ошончо жолу кайталайбыз. Мына ошентип отуруп биз сүрөттө көрсөтүлгөндөй бизге берилген карандашницанын түбүн токуп бүттүк. Дагы түшүнүксүз суроолор болсо дагы берсеңер мен жардам берейин. Андан кийин бул жерде катарлар өзгөрүп баратат, кошумчалар кантип кошулуп жатат, кантип өзгөрүп жатат, бардыгы сүрөттө берилген. Банканы дагы ушул айтылган размерде алыңыз. Мисалы үчүн, бул жерде берилип турат, мынакей. Стеклянная банка, размер длина 12 сантиметров деп турат, обхват 2,5 сантиметров и диаметр длина 7 сантиметров деп турат. Ушул берилген атайын эмне керек болсо ошолордун баарын туура тандап, андан кийин токууну улантсаңыз болот. Мен ойлойм, силер акырындан баштап түшүнүп алдыңар. Эгерде дагы суроолор болсо, мага берсеңер, мен жардам берем.